Мындай, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Эмне дейсиз? Баягы Кудай буйруса, лёд тронулса деп коет го, орусча айткандачы. Биздин Кудай таалам ушу кыргыз элинин маңдайына ушундай болгон, Садыр Жапаровдой болгон кайраттуу, ыймандуу, патриот инсанды жаратып койгонуна Аллага шүгүр. Анан эми ушу Садыр Жапаровдун артында турган, ушу Садыр Жапаров камалып жаткан убакта жүгүрүп жүргөн бир туугандар, мекендештер, мекенчилдер, тетиги көлдөгү, бияктагы бүт могу Жети Дубандагы мекендештер азыр мындай эмелер келип атат да магачы. Баягы тиги партияга, биримдикке, мекен ынтымагына жүгүрүп жүргөн эмелер келип азыр эме болуп атат, координатор болуп атат. Биздин ордубузду тартып алды, тигиндей мындай деген нааразычылыктар болуп атыптыр да. Конкретно айтсам, Нарында Жумгал районунан чалды кече бир эжекебиз. Шыкмаматов барып алып, мен биякта лидермин, мен мындан кийин кылам, мен Садыр үчүн деп монун төшүн ургулап атат имиш да. Эми кылсын, ал биз кылбасын деп айтпайбыз. Анан бирок кылганда дагы ошо жактагы жаамат менен, эл журт менен кеңешип, кептешип, кимдер бар, мекенчилерден ким жүгүрүп жүргөн, ошолорго барып мындай кол алышып, учурашып дегенде эми урматтуу Шыкмаматовдун аты ким эле? Алмамбет аксакал. Сиз эми мындай көптү эле көргөн кишисиз, анан мындай эмеңизди эле жакшы сөздөрүңүздү угуп калабыз, сүйлөгөн адилеттүү сөздөрүңүздү. Анан өзүңүз деле мындай эметпесеңиз, баягы мекенчилерди мындай тартып кел чогуу иштейли, мен жардам берейин силерге деп кичипейилдиктен адам эчтеке болбойт. Андан кемип калбайт, өйдөлөйт, кайра жогорулойт. Даражасы, зоболосу бийик болот, кичипейил болсо. Канчалык кичипейил болсо, ошол эмесин көтөрө билсе, ошончолук алдыңды өчүрчү братан. Субханалла, мен дың убакыт. Чын дем өчүр да капырай. Анан урматтуу Алмамбет байке, мындай бул Садыр Жапаровдун жүргөн кишилер чыныгы мекенчилдер. Жөн эле бир сэндвич, анан бир жанагы дүшес көтөрүп алып эле бир күн кечке иштеп койгон кишилер болчу. Аларды мындай сый урмат менен мамиле кылыңыздар буларга. Турабы ажы? Анан иштешкиле макул. Садыр Жапаров эми мындай да, бул кишинин тегерегинде баягындай бөлүнмөй, жарынмай жок. Бүт барыбыз, бүтүндөй кыргыз эли биригебиз. Баары биригебиз. Анан эси кимде айтпадыбы, Садыр Нуркожоевич ачыгын эле айтты. Кимде кылмыш иши козголгон болсо, бюджеттен акча урдаган болсо, кыргыз элинин ырыскысын жеген болсо, бул сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Жоопко тартыштан мурун жанагы экономикалык амнистиясы бар. Өз ыктыяры менен келип, акчаны төгүп, кыргыз элинен кечирим сурап, ассаламу алейкум кыргыз элим, мен убагында адашыптырмын. Жана бийликке, байлыкка көптүрмүн, мен аябай кутуруп, көзүмдү май басыптыр, кечирип коюңуздар деп мындай башыңарды ийип элдин астында. Анан кайра келип алып эле дыңкылдабай мындай ыймандуу бассаңар, мондай карапайым элди көргөндө башыңарды жерге салып минтип. Жакшы эле монтип жүрбөдүңөр, кайкалап. Мурдуңарды дыңкыйтып, мондай кылып алып. Өзүңөрдү чүтлүк Кудай сесип. Элди тоготпой, карапайымы, эми тоготуп калдыңарбы? Ошон үчүн мындай Кудай деп жүрүш керек. Эртең менен кечинде Кудайды эстеп. Анан ошол жана Жалал Абадта тиги Жумгалдан чалган эжеке байыз, мен кечинде эмеңизди уктум. Аты ким эле? Сиз билбейсизби, наржы баягы тамчы дейби?
эмеде нарын жумгалда координатор эжеке мына эми аманатыңызды жеткирдим, айттым Шыкмаматовго. Угат болуш керек Шыкмаматов мырза деле. Ошол эле сыяктуу эмеде дагы ошондой проблема бар. Жалалабадда жана Азиз Турсунбаев боюнча ал дагы төштүр кылып аткан турган монтип. Менмин деп. Ушул сизге деле тиешелүү, урматтуу Азиз мырза. Сиз дагы ошентип мындай элиңиз менен тил табышып, жакшынакай кол алышып, ынтымакта, биримдикте мындай жакшынакай иш алып баргыла. Бөлүнүп жарынуу деген жок. Бул Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдыршаевичтин тегерегинде бүтүндөй кыргыз эли биригип атат. Бул өтө чоң дөөлөт, достор. Мекендештер, өтө чоң дөөлөт. Мындан өткөн байлык жок. Бул 100 тонна алтындан да кымбат. Биригүү, ынтымакка келүү, бири-бирибизге кечиримдүү болуу, күнөөлөрдү моюнга алуу, тобо кылуу. Бул деген өтө чоң майрам деп койсок болот. Бул Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич кыргыз элине майрам алып келди. Жана ортодо тосмону алды булар, алып салды кече, көрдүңөрбү? Тосмо жок. Ак үй менен элди бөлүп турган тосмо жок. Алынды. Ушундай азаматтардын мекенчилдик жана патриоттук чын ниетине Кудай Таала мондай ийгилик берип, кыргыз эли мондай ынтымакка келип атат. Урматтуу мекендештер, ошону баарыбыз жакшы түшүнүп алалы. Баарыбызга биз да могу мекенчилерге кайрылып айтып коеюн. Анан мен мекенчил болчумун, мен мындай болчумун, мен жүргөндө силер кайда жүрдүңөр эле деп бизде кантпейли, бизде кантип текеберленип мурдубузду көргөз, тигилери кыр көргөзүп андай кылбаш керек. Макул эми жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Силер дагы мындай эки жактан тең болсун, эки жактан тең мындай кичипейилдик, ыймандуулук эки жактан тең болсун. Пайгамбарыбыздын сыфатын эстегиле. Пайгамбарыбыз кандай болгон? Кандай адам болгон? Кантип бириктирген жана сахабаларды? Адилеттүүлүгү менен, калыстыгы менен, ыймандуулугу менен, боорукерлиги менен, кичипейилдиги менен бириктирген. Акча бийлик менен бириктирген эмес. Бул ошо бүтүндөй региондор боюнча жакында баштале элек, ошо эчтеке баштале электер эле башталды, уже кырылышчы. Ана мага эле чала беришет да, субханалла. Мен эле бир маселени чеччү дейчи. Мен деле силер сыяктуу эле мындай катардагы эле жоокермин мен. Мындай эчтеке жетекчи деле болуп көргөзүлгөн эмесмин. Медет Омошевич жетекчи, Медет Омошевич деген киши. Ошого кайрылгыла бүт маселелер боюнча. Ошол киши шайланган, Медет байке жетекчи болгон. Жок. Могу Садыр Жапаровдун немесин, штабын жетекчиси ошол. Медет Омошевич. Мунун окуясы мындай болуптур эми, мекенчилер баарыбызга мындай үлгү болсун да. Бул киши кирет. Садыр Нуркожоевичке кирет. Кирип анан багы уже Садыр байкени тытмалап бүтпөдү, жана мекенчилерчи жумуш сурап, кызмат сурап тажатып бүтсө, анан тиги Садыр Нуркожоевич ойлоптур да, буда жумуш сурап келсе керек депчи. Анан келиңиз байке, эмне келдиңиз эле десе, менден эмне жардам керек дептир да. Садыр Жапаровгачы кайра менден эмне жардам керек десе, анан тиги Садыр байке жетине албай, анан байке анда штабты эле мурункудай жетектеп бериңиз деп. Ошондой достор, ошондой бололу. Азыр Садырдан берчи дебей, ме деп Садырга берчи убак азыр. Кыргызстандан берчи деп тытмалабай аны. Кайра берчи убак. Ме Садыр байке, эмне кылайын, эмне менет кылайын, каяка жүгүрөйүн, кайсягын карайын, кайсягын тартайын деп мындай жүгүрүчү убак азырчы. Аны барып эле тытмалап эле ак үйдү барып бир тытмалайсыңар.
мэриянı барып бир тытмалайсыңар, уят да ушу кызмат сураган. А меники бу кызмат сураганым ал башка. Мен кызмат сураган жокмун. Мен элдин үнүн жеткизейин деп сурадым. Арадагы бузукулар ойлоп атат. Бакай кеңешчи болуп, бир кабинетке кондиционердин түбүнө отургусу келип атат. Улам кофеден уртапкай кнопканы Алия кофе алып келчи деп. Андайды каалабайм мен. Мен элдин арасында жүргүм келет. Жана телефонумду көтөрүп алып элечи, монда кичинекей микрофон кармап алып эле. Урматтуу туугандар, Ногу Бакай өзү жетектеген элдик көзөмөл коом бул жалпы ушул 5-inde болгон, 5-октябрда болгон окуядагы жаракат алган адамдар жана ошол жерде элдин жалпы Кыргызстандын коомунан түзүлгөн коом бул. Бул коом эми кандай десек, бул коом өтө жеке көзөмөлгө алынат. Муну силер ойлобогула. Жөн эле коом баягы ачып алып, тигини сүйлөп, муну сүйлөй берет депчи. Бул жерде дагы баягы Бакай сүйлөгөн негизинде бардыгында чындык бар. Чындык үчүн чыркырап ушинтип көчөдө, каждый көчөлөрдө элдин көйгөйүн чечем деп жалпы. Бул жерде баягы түшүнбөй кеткен инсандар бар. Эми аны убагы келет. Азыр бардыгыңыздар көрүп атасыздар, мекенчилерге мынакей кошулуп атасыздар. Буюрса Садыр Нуркожоевич президент болуп кетсе, андан дагы көп болот го деп ойлойм. Элибизге самый главный тынччылык болсун, стабилдүүлүк болсун, стабилдүүлүк орносун элибизде. Ынтымак болсун. Биримдикте бир кишини ушу колдоп алалы. Тарта берсең. Ассаламу алейкум. Эме, маяқта мынакей айтып атпайбызбы? Az жанаттан бери, баягынтырдан бери, муну карван 10 күндөн бери айтып атабыз, элдик көзөмөл коом түзүлдү, баары жакшы, келгиле. Түптүктөргө лично айтайынчы, түптүктөр жаман ойлобогула. Жаман оюңар болбосун бул жерде. Могу жактан Бакай менен барып алыпты, Орозбек барып алып, тияктан тигинти атат, минти атат деп. Андай оюмда жок, ойлонгондо эмесмин. Бул элдик көзөмөл общий жалпы келип маяктан көзөмөл кылгыла. Келип алып туруп, могу жерге штабка келгиле, мына ачылды деп айтпадыкпы? Ачылды, келип алып көзөмөл кылып көргүлө. Жок бул жерде алтындарым. Ошон үчүн дагы айтып кетерим, бул жерден жаман оюбуз болбосун. Мурун жаман оюбуз болгон 30 жыл мурунчу. Эми азыркыдай 30 жылдыктай жаман ой болбойт. Буюрса Кудай буюрса Садыр Нуркожоевич мынакей президентке келатат, болот Кудай буюрса. Баарыбыз ишенгенибиз ошол, ишениш керек. Жанагындай жаман ойлорду көп жаза бербегиле алтындарым, Болду достор, бүттү. Анан улантабыз эфирди.